Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem окууну же жазууну билген эмес. Андай болсо, ыйык Куранды кантип жеткирген? Озеки түрүндө айткан. 23 жыл ичинде ага ишенген адамдар китепти көрүшкөн эмес. Куран дегенде алардын оюна эмне келгенин билесизби? Алардын оюна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү жана үнү келген. Түшүнүп жатасызбы? Башкача айтканда, Куран дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ойлобоого алардын аргасы жок эле. А биз Куран дегенде оюбузга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келеби? Жок, оюбузга китеп келет. Ал убакта жеткирилген аяттар менен аларды жеткирүүчү элчи саллаллаху алейхи вассалам алар үчүн ажырагыс бир түшүнүк катары болгон. Ыйык Куран 23 жыл ичинде түшкөн жана китеп түрүндө болгон эмес. Маалымат базасына киргизилген эмес. Издөө системасына туташкан эмес. Бүгүнкү күндө болсо, оба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандарды маалымат базасынан, издөө системасынан тапсак болот. Ыйык Куранда тигил же бул сөз канча жолу келген деп изилдеп табууга мүмкүн. Ал эми ошол мезгилдечи. Мынаке, бул китеп 23 жылдан соң чогултулуп, кылымдар өткөн соң китеп түрүндө ар бир адамга жеткиликтүү болуп калды. Бул китепте дунья сөзү колдонулат. Мунун маанисин билесизби? Дунья сөзү бул дүйнө деген маанини берет. Бул китепте бул дүйнө деген маанини билдирген сөз 115 жолу колдонулат. Кайсыл сөз? Ад-дунья сөзү. Бул факт тууралуу кимдир бирөөнүн кабары бар беле? Түшүнүксүз. Ошондой эле китепте ал-ахиро сөзү айтылат. Ад-дунья бул жашоо болсо, ал-ахиро кийинки жашоо. Булар 115 жолдан кайталанган. Бул китепте периштелер, малаика сөзү 88 жолу, ал эми шайтан, шаятин сөзү да 88 жолу келген. Жашоо сөзү ал-хаят Куранда баштан аяк 145 жолу. Эми табыңыздарчы, дагы кайсыл сөз 145 жол келиши мүмкүн? Оба, албетте өлүм. Өлүм сөзү да 145 жолу. Жакшы иш, ас-солихат сөзү 167 жолу. Жана жаман иш, ас-сайиат сөзү 167 жолу. Ишенбөөчүлүк сөзү 17 жолу айтылган. Ишеним сөзү 17 жолу айтылган. Иблис аты 11 жолу эскерилет. Иблистен баш калкалоочу жай издөө 11 жолу келген. Алар айтышты фразасы 332 жолу айтылган. Жана айт сөзү 332 жолу. 23 жыл ачылышта ай сөзү болгону 12 жолу айтылып жатса, бул кандайча болуусу мүмкүн? Оба, күн болгону 365 жолу келген. Бул болгону бир бөлүгү, жөн гана сөздөрдүн саны. Бул адамдын колунан келеби? Бул жөнүндө ойлонуңуз. 23 жылда адам айтса, анын үстүнө сөздөр идеалдуу түрдө айкалышса, мындайга киши жөндөмдүүбү?